2024 жылдын 2-3 декабрь күндөрү Манас Улуттук Академиясы тарабынан уюштурулган 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгынын урматына Манас таануучулардын республикалык форуму өттү. Форумга өлкөнүн ар тарабынан жогорку окуу жайларынын, колледждердин, мектептердин мугалимдери жана окумуштуулар, илимпоздор, коомдук ишмерлер катышышты. Иш-чара Кыргыз Улуттук Манас театрынын жетекчиси Нурбек Талантбековдун, Кыргыз Республикасынын эл артисти Рыспай Исаковдун, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самат Көчөрбаевдин Манас айтуусу менен башталды. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Ыбыкеев Манас гимнин аткарды. Форумда куттуктоо сөздөрүн академик Абдылдажан Акматалиев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев жана Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков баштаган кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү сөздөрүн сүйлөштү. Ошондой эле форумда Кыргыз тарыхчылар бирлигинин төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин да онлайн форматта катышып, Чехиянын Прага шаарынан куттуктоо сөздөрүн жолдоду. Форумда пленардык отурумдар өтүп, бир катар жаңы ыкмалар менен кызыктуу баяндамалар жасалды. Коомдук ишмерлер жана окумуштуулар Манас эпосун жайылтуудагы ыкмалары тууралуу өз ойлорун бөлүшүп, жандуу талкууларды өткөрүштү. Мисалга, форумга чакырылган окумуштуулардан Советбек Байгазиев, Баяз Турал илими менен бөлүшүп, коомдук ишмер Илим Карыпбеков модератор болгон сессиянын баяндамачылары Аймен Касенов, Шайырбек Абдрахманов, Тилек Мирлан жана Жалил Мукамбет өз ойлору менен бөлүшүп, эпосту жайылтуудагы жаңы ыкмалар тууралуу сунуштарын беришти. Пленардык жыйын бүткөн соң, аймактык катышуучулар менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жол тартып, ал жерден депутаттар Камила Талиева жана Мирлан Самый-Кожо тарабынан жазылган Манас эпосу жөнүндө мыйзамдын айланасында талкуу жүрдү. Бул талкуу эпостун укуктук негиздерин, мамлекеттик маанисин жана келечекке болгон ордун талдоого арналган. Жогорку кеңештин имаратынан чыккан соң, Кыргыз Улуттук Манас театрынын имаратында көрсөтүлгөн Манас театр уюштурган Тайтору спектаклине аймактык форумдун катышуучулары чакырылып, алар чоң кызыгуу менен көрүштү. Форумга келген мугалимдер бул искусство тармагы аркылуу эпосту жайылтуудагы маанилүү жолдор менен таанышып өтүштү. 3 декабрь республикалык Манас таануучулардын форумунун 2-чи күнү болуп, ал күн талкууларга арналды. Талкууларда катышуучулар эпосту жайылтуу жана анын келечегине байланыштуу маанилүү маселелерди көтөрүштү. Форумдун соңунда катышуучулар резолюцияны кабыл алып, эпосту сактоо жана жайылтуу боюнча бир катар сунуштарды даярдашты. Бул резолюция эпостун келечеги үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Манас эпикалык чыгармасынын маданий жана руханий маанисин кийинки муундарга жеткирүү, аны өз деңгээлинде жайылтуу жана эл аралык аренага чыгаруу максатын көздөйт.